аябай чоң мектеп турбайбы? Көйгөй көп да, перегрузный класста. 50-ге чейин отурат бир класста. Буну берем да. Ой, барым да. Азыр катышып атабыз же? Ким атады эле? Азыр жаңы келди да. Бакталга. Анан Эндимеге чейин. Ошончо убакыт эмне жылдырып экен дейм да. акчасы каралчу эмес экен, азырынан көрүп карап көрөйүн. Акча каралган эмес ошон үчүн да? Акча каралган жок. 18-жылы 2 миллион каралыптыр. 1 миллион 800 бар. 19-жылы 7 миллион каралыптыр. 6 миллион 800 бар. Баягы объектилердин курулушу кандай болот ошону көзөмөлдөп жүрөбүз. Анткени мына фракция катары, Иманур фракциясы бир топ элге журтка керектүү социалдык объектилердин бюджетке киришине кап положение деп коет, ошого киришине аракет кылып киргиздик эле. Анан эми тизмеге киргизген башка, бирок ошол каржы бөлүнүп атабы, иш кетип атабы, ошону бир көз менен көргөнгө жетпейт да. Миң уккандан бир көргөн деп коет. Азыр мына балыкчыга келдик. Балыкчыда ушул Канат Абдулдаев мектебинин пайда болуп турат. Бул мектептин азыркы сметасы бир 174 миллиондой. Өткөн жылы ушу фракция менен кеңешип, атайын баягы курула турган объектлердин тизмесине киргизгенбиз. Бирок эми тилекке каршы мурдагы жанагы кура турган киши ден соолугуна байланыштуу келишимди түзүп коюптур. Эми кайрадан тендер жарыяланып, мына кышка чейин тендер өтүп кетсе, эмки жылдын бир жаз айларынан жок дегенде курулушту баштап, батыраак бүтүрбөсө билесиздер, азыркы мектеби мындай авариялык абалда экен да, бир кабат мектеп экен. Балдардын өмүрү, ден соолугу, коопсуздугу өтө маанилүү да. Ошон үчүн бир жаңы жаркыраган мектеп туруп калса, бул эми 500 орундук мектеп болот. Ушул бир миңдеген балдарыбыз келип окуп, жаңы шартта бир жаңы ийгиликтерди жаратса деген ниеттебиз. Ошентип 7 облустан тең объектлерди киргизгенбиз. Азыр ошо кыдырып жүрүп, биринчи ушу балыкчыдан баштап атабыз. Камчылап, анан мэр менен түз иштесеңиз, спикер турат. Анан Иманур партиясы бардык облустардан бирдей көңүл калат. Аскар менен балыкчыда ушундай проект менен калып кеткен мектепти жетекчи катары мына төрага эми жанагы баштапкы документтерин бизден баштап жардап беришибиз керек да. Проектисинде эми апышы бар, кызды нарык берип Келерди колдоо кылып туруп, кайра общий 94-төн 100ге чейин бөлүнөт, ошон 44-төн 50ге чейин. Ошол 2022-жылдан баштап ушундай болуп калды. Жашыл 50 миллион бөлүнүш. Бирок күчү депутаттар Иә, сен күчү депутаттар. Мына бүгүн жума 5-күнү жакшы иштер менен баштап атабыз десек болот. Өзүңүздөр жакшы билесиздер, 1-октябрь күнү эл аралык каарлар күнү деп белгиленген. Анткени мунун максаты биздин аталарыбызды, апаларыбызды эч качан унутпай. Бир жолу нарынга баратам. Ошо долом башы берген жерде бир айыл бар, Сары булак деген. Ошол жерде билесиздер, балык сатат. Балык жедик. Анан баягы депутат сенсиңби, Кадырбеков деген жанымдан башкача көрүнөт экенсиңби? Карап көрсөм менден жашы эле келин, мен өзүнөн кичүү да ойлойт окшойт. Анан чыгып барсам айтып атат, депутат көрсөм эле жиним келе берет дейт. Анан ойлоп көрдүм, эмнеге эле депутаттарды жаман көрөт десе, комментарийлерди карап отсок, депутаттар сүйлөй эле берет экен, же кылган иштен дайын жок дейт. Биринчиден ушу депутаттын иши ошол сөз экен. Ал жактагы сөз жөн айтылбайт экен. Протоколдук тапшырма болуп, өкмөттүн тизмесине кирет, андан кийин ишке келет экен. Жаманбай караңгылык, ушу көбүрөөк бата кылыңыздарчы, батада береки бар. Адамдын белеги эки түрдүү, бири материалдык бата, бири руханий бата. Материалдык бата алтын, күмүш, машина, үй-жай, кийим-кече. Руханий бата аркадан берген. Руханий белег ушул экен. Аркадан берген бата барбы? Мындай оорубаса экен. Жаманды көрбөңүздөр. Эң жакшы бактылуу кары ким?
укум тукуму жакшы чыккан бар. Адам көзү көргөндөн эле руху жашай берет. Мен дайыма тилек кылам, аркамдан атымды унутпай бата кыла турган, дуа кыла турган, Куран окуй турган укум тукум насип этип, ар бирибизге ошондой бакыт дөөлөт калат. Ден соолугуңуздар чың болсун, кыргыздарыңыз гүлдөп өнүгө берсин, желегиңиз желбирей берсин, эки дүйнө даражаңыздар бийик болсун, бүгүнкү байрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Assalomu alaykum. Qanday zamon turasizmi? Каражан. Sog' yaxshimi? Ay, ko'z tiyasiz, baqib turibsizmi? Bayramingiz bilan, Qutman bayramingiz bilan. Bazar kuni qandaysiz? Ten sog'ligingiz yaxshimi? Suraysizmi? Qariyalarning kuni ekan. Ömrüme uzun olsun. Den sağlık olsun. Xayr sapa qandaysiz? Güldü ol, yaş kızdagı. Mına. Elde nasıl yemek olsun? Mına. Ya. Endigi жылы буюрса көз бар. Дагы жакшы болду. Кыргызы мына. Жан башы сынып ушинтип отуруп калды. Анакей. Мына. Мына ушундай эле. Bir menen süйлөп турбайсызбы дейм. Аябай сонун бата бердиңиз. Педагогтар. Амин. Он баласы, 10 баласынын кичүүсүн, 10-чусу. Красавицаларга жолгон. Машалла. Солтмандай болуп турса. Здравствуйте, Клавдия Кондратьевна, поздравляю вас. Ой, спасибо вам. Поздравляю. Удачи. Это вам цветы. Ой, дайте вообще поцелуй. Assalamu alaikum, балдарым, қыздарым. Көптен бері ел қыдыр елек болчумун. Көптен бері жастармен жолға елек болчумун. Адам ушундай экен, кылып турса көндү буланып кете берет, кылбай турса кайрадан ошол ишти баштаса жаңадан баштагандай сезим болот экен. Кырын келе той. Көпчүлүгү 40 жаштан кийин билинет, 35 жаштан кийин билинет, 45 жаштан кийин билинет. Акырын келе берет, бирок бир чап жармашкандан кийин окуп орунун кетиши кыйын. Мен жакында тиземди кичине кайрып алдым, Караколдо лыжада. Ошондо билдим, тизебиз бизге кызмат кылып атат экен, ушунун кадырын билбейт экенбиз. Экинчи жыл апама сүрөтүмдү тартып жөнөтүп ийгем. Анда азыркыдай сотка жок болчу, азыркыдай смартфон жок болчу. Жөн эле интернеттен жөнөтсөм, өзүмчө сүйүнүп атам. Япониядагы сүрөтүмдү апам көрүп сүйүнсүн деп. Апам көрүп алып ыйлаптыр. Неге билесиңерби? Көрсө арык болуп калган экен. Деп бата берет. Батанын түрлөрү бар, батанын жол жобосу бар. Биринчи акыретти тиле дейт. Күнөөлөрүңдүн кечиришин тиле дейт. Чындап жаратканга таян дейт. Саламат айт деген бир эрежелер бар. Турабы, алымдардан сурагыла. Жөн эле анан кийин самый главный иши кылып бактылуу болгула. Арак ичип алып түргөбөлөр бата берет. Арам тамак жегенден кийин бата тийбейт. Сыйлаганды үйрөнбөсөң, сага илим эч убакта жукпайт. Кээде байкайсыңарбы, отурасың, китепти кайра окуйсуң, меңе кирбейби? Эжекеңди шелебасаң кантип берет? Анан жеген тамагыңды карабасаң кантип берет? Анткени тамак адал болбосо адамдын зээни бузулуп кетет экен. Мисалы, жуманын аягында бир китеп окуп, толук 100 бетти окуп коюп, анан калган күндөрү жөн жүргөндөн көрү күнүгө 5 беттен бирок постоянно оку. Муну орусча эффект постоянства деп коет. Айтып коем, биздин элдин уул кызы бул ким? Билегинде күч кайраты, жүрөгүндө эргүүсү бар. Дыңың барбы, бузаталар. Тооң барбы, тешеталар. Жолуң барбы, кураталар. Жайдак жерге шаар салышат. Анын аты балыкчы. Чоң рахмат. Жүзүңөрдө нур болсун, ден соолуңар чын болсун. Келечегиңер кең болсун, сөзүңөр өтүмдүү болсун. Жолуңар ачык болсун. Адамдарга бүйүмдүү болгула. Пайдаңар тийсин, зыяныңар тийбесин. Көңүлүң көтөрүлгүлө, көңүлүн чөгөрбөгүлө. Аркадан жакшы сүйлөгүлө, эч убакта жаман сүйлөбөгүлө. Кудайым
кадырыңарды бийик кылсын, адамзатка пайдалуу кылсын, ата энеге күйүмдүү кылсын, мекенге кайрымдуу кылсын, мугалимдерди сыйлагандардан кылсын, адеп ахлактуулардан кылсын. Жигиттер алганыңар менен агаргыла, көгөргүлө. Кыздар барган жериңерден бакыт тапкыла. Мен орусча бир сөз айтканда ар кандай кызга жагат болчу. Чтобы рядом был такой спутник жизни, с которым ты всю жизнь гордилась дегенчи, ошондой бирөө болсун. Ине башыңды ишеничти кое тургандай. Жигиттер ошого даярдагыла, анткени силер бир үй бүлөгө жооп бересиңер. Аялыңарга да, балдарыңарга да. Ошон үчүн спорт менен да машыккыла, китепти окугула, руханий жактан да өнүккүлө, сөз көтөргөндө да үйрөнгүлө, анткени аял сүйлөш жактан эч убакта алдыга ат салдырбайт. Ыйлаш жактан, сүйлөш жактан, сабыр жактан аялга жетпейсиңер. Ошон үчүн келечекте бактылуу үй бүлө күткүлө, Кыргызстаныбыз бакубат болсун, аманчылык, тынччылык болсун, алымдардын батасын алалы, илимдер зыяда болсун, агайлардын, эжекелердин ак батасын алып, агарып көгөрүп өспөн бучук узланалы. Кудайым колдосун, коргосун, бактылуу болгула.